Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүнкү өтүлө турган темабыз Алкул Осмоновдун өмүр чыгармачылык жолу. Алкул Осмонов кыргыз поэзиясынын өкүлү, таланттуу акын. Алкул Осмонов 1915-жылы Панфилов районуна караштуу Капталарык айылында туулган. Алкул Осмонов кыргыз элинин алгачкы жазма акындарынын эң ири өкүлдөрүнүн бири. Ал жаштайынан адабий китептерге өтө кызыгып, өз алдынча ыр жазып баштаган. Алкул Осмоновдун туңгуч ыры 1930-жылдын сентябрында «Сабаттуу бол» деген гезитке жарыяланган. Андан кийин анын ырлары газета-журналдарга үзгүлтүксүз чыгып турган. 1950-жылы Москвада орус тилинде жарык көргөн «Мойдом» аттуу ырлар жыйнагы кыргыз адабият боюнча Сталиндик сыйлыктын талапкерине көрсөтүлгөн. Кыргыз фольклоруна кайрылып, аларды кайрадан иштеп чыгуу боюнча көп эмгектенген. Балдар адабиятына да кошкон салымы чоң. Мындан сырткары чоң котормочу экенин дагы көрсөттү. Пушкиндин Евгений Онегин, Крыловдун Тамсилдерин, Шекспирдин 12 түн, Отелло трагедиясын, Шота Руставелинин Жолбош терисин жамынган баатыр жана башка авторлордун чыгармаларын кыргыз тилине которгон. Алкул Осмонов жаш чагынан көп окуп, көп жазып, акындык өнөрдүн сырларын олуттуу түрдө өздөштүрө баштаган. Ыр-токуу ышкысына жан дили менен берилгендиги да аны көп иштөөгө шыкактаган. Ал поэзияны жөнөкөй гана кесип эмес, өз өмүрүнүн шериги деп, өз жашоосунун маани-маңызы деп, коомго кызмат кылуунун майданы деп билген. Арине, Алкул кыска өмүрүндө турмуштан көп азап тарткан, сүзөктүү оорудан кутулбай көп азап чеккен. Бала-чакасы жогунан арманга кабылган, айтоор, тирүүлүктө тиртеңдеп карагыдай, тагдырга кадыр-эсе таарынгыдай, үмүтсүздүккө белтесинен баткыдай абалда жүргөн. Бирок ал поэзиясында көңүл чөктүртмө, ындан өчүрмө, күдүр үздүрмө мотивдерди атайын берилип ырдаган эмес. Керт башынын күйүттөрү жана арыз арманы бир катар ырларынан орун тапса да, ал көпчүлүк чыгармаларында өз жанынын көйгөйүнөн өйдө көтөрүлүп, жарык дүйнөнүн жыргал шарттарын, эл турмушунун жайдары көрүнүштөрүн, тирүүлүктүн машакаттуу бактысын, адам өмүрүнүн өлбөс акыйкаттарын ээргип күйгө салган. Ошондой эле бир нече драмаларды жараткан. Көптөгөн ырларына обондор жаралган. Алкул Осмоновдун элеси Кыргыз Республикасынын 200 сом номиналдык банкнотуна да түшүрүлгөн. Ошону менен бүгүнкү өтүлгөн темабыз жыйынтыкталды. Кайрадан жолугушканга чейин саламатта болгула.